Ассаламу алейкум. Мурабаханы уланталы. Эми банк аркылуу мурабаханы алганда кандай болот? Банктан мурабаха алуу адал болобу, болбойбу? Банк кандай кылып берет? Бир сыйра схемасы кантип иштешет экендиги. Туура бул арамбы, адалбы биз ал эмеспиз, чыгара албайбыз. Бирок суроо жараткан жерлери бар. Суроону катары дагы калтырып кетебиз. Бул суроолор менен биздин дамлаларга, алымдарга чыккан аракет кылдык, чыга албай койдук, жете албай койдук, жооп бербей коюшту. Мына бул жерде банктан келишим, кайсы банктык экенин көрсөтпөй эле коеюн, соттоп жиберишпесин. Бирок бир нече банктыкын окуп чыктык, көрүп чыктык. Дээрлик бардыгы окшош эле. Суроолор дагы окшош жерден эле чыгат экен. Бардык банктар мындай шариатский совет деп биз түшүнүп калдык го. Шариатский совети бар бул банктыкы. Бул банктын шариат советте бул дамлабыз отурат, тиги дамлабыз отурат деп. Банктын бардыгы эле шариатский совет менен хорошо деп келишим кылышат экен, бирок бардыгы Айофи деген китеп бар экен. Неме исламский бухгалтерия дегенди түшүнсөңүздөр болот. Исламский экономиканы түшүндүрүп берген китеп экен. Ошо менен эле иштешет экен бардыгы. Дамлаларыбыз дагы ошо китепти изучать этип, анан ошо менен эле тайнак кылып жыйынтык чыгарып беришет экен. Кызыккандар болсо, ошо Айофи деген китепти окусаңыздар болот. Эми банк кантип иштейт? Банкка сиздер барып арыз жазасыздар, кайрыласыздар. Мен машина алайын дедим эле дейсиңер. Банк сиздердин арызыңарды кабыл алат. Кабыл албайт, арызды кабыл алат деген туура эмес түшүнүк болот. Банк хорошо дейт, сиздер төлөй аласыңарбы текшерип чыгат. Доходуңарды, историяны текшерет, баардыгын текшерет. Ушул жерден да көп киши жаман көрө берет. Неге текшерет? Доход текшере беришет деп. Эми эч коло бирок азыр досуңан же бир тууганыңан акча сурасаң, берип турчу десең, кайра качан бересиң? Кайра каяктан алып бересиң? Азыр акчаң жок болуп атса деп сурайт го любой эле карыз сураганда. Бул ошондой эле нерсе да. Тем более чочун банк силерге акча берип атканда, машина алып берип атканда, карызга берип атканда, төлөй алабы бул чын эле же биз артынан кууп жүрө беребизби деп коркушат да, текшеришет. Историяны мисалы мага бирөө келип, досум тигиден паланчадан брат бар ошо акча карызга сурап атат, бере берейинби десе, мен айтам, брат, ал что-то мурда ушундай не то движение кылып койду эле, кыйнады эле, алып кайра бербей, өзүң байкап көр дегендей эле нерсе. Историяны текшерген, доходду текшерген. Бул жерде көпчүлүгүндө суроо чыкпаш деле керек. Эми айта кетчү нерсе, ушуларды текшерет деп, ушуларга барбайбыз деп, жеңил жакты издеп, ар кандай лизинг, ар кандай подвыкуп, ар кандай дагы без паспорт, анан без документ, без доход дегендерге барып алданып калып атышат. Алданып калып машиналарын алдырып койгондор толтура. Ошон үчүн ушуларды растап банкка барсаңар жакшы. Эми банк менен ошол эле жөнөкөй автофинансированиянын, анан лизингдин, подвыкуптун, башка кредитный организациялардын айырмасы эмне? Мурабахадан. Не десе, мурабаханын өзгөчөлүк жери, бул жерде эч кандай штраф жок, эч кандай пеня жок, эч кандай мындай скрытый, жашырылып калган төлөмдөр жок. Бардыгы белгилүү, ачык турат. Силерди алдап кетпейт. Ошол эң жакшы жери ушул. Машина өзүңөрдүн атыңарга катталат, сиздердин атыңарда болот. Төлөй албай калсаңар, ол мисалы 100 000 карызыңар 200 000 болуп кетпейт. Машинаңар тартып алып кое албайт. Не кыла алат төлөй албай калсаңар десе, мен барып сурагам ушуну. Не кыласыңар төлөй албай калды карыздар десек, биринчи сүйлөшөбүз дейт. Байке, ушуну төлөй албай атасыз, кыйналып атасыз, артыңыздан ээрчип сурап жүрөбүз дейт. Чынында ушундай болот экен. Төлөй албай калган кишилерди айтып берет. Төлөй албай калсаң чалып берип тажатат дейт. Чалып берет деп төлөө деп. Зато бирок пеняң көбөйүп кетпейт, штрафың көбөйүп кетпейт, үйүңө мындай тартып албайт, милициялар келбейт. Просто күтөт экен да. Карызды күтөт экен. Анан сүйлөшөт, төлөй албай атасың, давай мына машина залогто турат, залог алышат да. Залогто турат, ушуну сат, карызыңды кутул. Мисалы 100 000 сом турган машина болсо, сат, канча каалаганыңа сат, пожалуйста, өзүң каалаган бага чыгарып сат. Биздикин төлөп кой, калган сдачаны өзүң алып бер дейт экен да.
ушундай жол менен чечилет экен. Эгер ушул жерде өзү бүтөт экен, талаш тартыш ушул жерде бүтөт экен банк менен, жок деп дагы улана бере турган болсо, сотко берет экен. Бизге акча карыз, паланча түкүнчө акча карыз, ошону бизге алып бергиле деп банк сотко берет экен. Любой карыздай эле нерсе экен. Анан сот айтат, давай төлөп кой, анан качан төлөй аласың деген иштер менен уланып кетет экен. Ал да бир аз созулуп бүтөт. Айтор 100.000 сомдун карызыңа 100.000 сом бойдон калат, ал көбөйүп кетпейт экен. Пеня боюнча кээ бир банктарда садака пенясы деп коюшат экен. Штраф деп, садака пенясы штраф деп. Аны суроо берсек, эми азыр көпчүлүгү жок кылып коюптур. Көпчүлүк банктарда жок экен. Садака эми аны жок кылып койдук дейт. Ал туура. Ал жок кылып койгону туура. Ал садака пенясы бар болгону туура эмес да. Штраф. Бул эмнеге кыласыңар десек, кээ биркилери бул мындай жазалоо катары. Атайын төлөбөй, акчасы бар болуп туруп төлөбөй койгондорго биз жаза катары кылабыз ошону дейт. Эми ал туура эмес. Ошол жери туура эмес. Аны көпчүлүк банктар түшүнүптүр, туура эмес экендигин. Ошол пеняны көбү садака пенясын алып коюшуптур. Жок ал пеня көпчүлүгүндө бар боло турган болсо, ал жерге барбай эле болобу. Экинчиси, могу келишимде көп жеринде мен эми атын көрсөтпөлөм, мындай эле бир ачып мындай бир келишим да. Ушул жерде штраф пеня деген жерлери бар. Суроо берип атабыз. Эмнеге бул жерде договордо, келишимде негизи эле штраф деген жерди жазып койгонсуңар десек, мыйзам боюнча жазганды милдеттүүбүз дейт. Бул ар бир келишимдин стандарты Нацбанктан сертификациядан өтөт экен. Ошол жерде ал пеня деген жерлер жок болсо, алар өткөрбөй коет деп түшүндүрүп берип атат. Сертификация бербей коет экен. Анан ушинтип жазышат экен, бирок толтуруп атканда толтурулган башкалар алгандардыкында көрдүм 0% деп жазышат экен. Бүт пеня деп жазылган жерге 0,000 деп жазылат экен. Эч кандай штраф пенясы жок экен. Ушинтип эле сурап айтасыңар. Адашып, эми айыл жерде да адамдар иштейт да, адашып башка договор чыгарып албаш үчүн окуп, жалкыгонбой окуп чыксаңар сон болот. 0 деп жазылат экен, ал жеринде суроо жок. Анан дагы суроо жараткан жер. Мына мисалы, өз сөзүм менен түшүндүрүп берейин. Келишимде жазылып кетет. Машинанын баасы дейт, кардар, мисалы мен кардар банктан машинанын баасы мисалы 100.000 сом турат. Сатып алды дейт. Белгиледи. Процент жок. Анан ал 100.000 сомдун 80.000 сому машинанын келген өз баасы дейт. Астына жазып турат. 20.000 сому банк ошол үстүнө кошкон акчасы дейт. 80.000 сомго сатып алып, 20.000 сом кошуп, сизге 100.000 сомго сатып атам деген жер да, келишим. Келишимдеги негизги машинанын баасын белгилеген жер. Ушул мурабака да. Канча сомго алып, канча сом кошуп сизге сатып аткандыгы ошол мурабака. Бул жер мындай скрытый эчтекеси жок. 10%, 13% деген сөздөр жок. Ошол процент деген колдонулган терминдердин бардыгы ал рекламада элдерге түшүндүрүш үчүн, калькуляторго салып өздөрү эсептей алыш үчүн айтылган нерселер экенин ансаңыздар болот. Процент эмес экендигин. Мындай күлкүнүчтүү жерлер бар. Мисалы мен машина сатып алдым да, ошо банктан алгандан кийин ал машина меники, менин мүлкүм. Бирок ошол жерде банк менин мүлкүмө киргизген жерлери бар. Мисалы банктын уруксаты жок, макулсуздугу жок, машинаны башка бирөөгө бергени, арендага берип койгону, же да кандай бир кылып өзүнөн башка бир колдонууга берип койгон укугу жок дейт. Эми ал менин машинам да. Силердин кандай ишиңер бар? Менин мүлкүм болуп калды, мага өткөрүп бердиңер деген жери. Дагы ошондой окшош 1-2 пункт жер бар. Мисалы, машинанын сатып салдым, сатып бүткөндөн кийин ал менин мүлкүм да, бирок кайра эле машинаны жакшылап карашың керек. Май коюптур, майын алмаштырыптыр деген жерлер бар да, күлкүнүчтүү. Көпчүлүктө баарында бар. Анан банктын макулсуздугу мындай чоң өзгөрүү кылбаш керек деген жерлер.
ошол суроо жаратат. Эми ал меники, мен каалагандай кылышым керек деген жери. Бул эми калган бул мурабака келишими, жалпысынан туруп эле мындай суроо деле көп жаратпайт. Эң негизгиси банктын баардыгына суроо, баардыгы деле билет, залог күрөөгө коюу жөнүндө. Ар бир машина сатып алган машинаңарды күрөөгө коесуңарбы же башка машинаны күрөөгө коюп бересиңерби, банк дароо эле эмне дейт десе, страховка кылдырт дейт. Анан банктын баардыгы бир страховой фирма менен сүйлөшүп алган заранее. Кээ бир банктардын өзүнүн страховой компаниялары бар. Ошо менен милдеттүү түрдө, мажбур түрдө страховка кылдыртат, каска кылдыртат. Ошол жери көп суроо чыгарат. Ошо кылганы адалбы же адал эмеспи деп страховканы мажбурлаганы. Бул суроо. Мажбурлаганы, анан тем более өздөрү сүйлөшүп алган, заранее сүйлөшүлгөн неме менен, компания менен. Балким мен макул страховка кылып коеюн, анысын деле кылайын дедим эле. Бирок мен каалаган ГСО менен кылам десем, мамлекеттик менен кылам десем, жок, сен мына менен кылышың керек дейт да. Ал жок, кабыл алынбайт дейт. Анан страхов ар бир почти бардык банктардыкында ушул жеринде мурабака келишим башка да. Бул келишим, залог келишими бул башка. Бирок мурабакага тиешелүү келишим да бул дагы. Ушул мурабака менен болуп аткан амал да. Балким биздин дамлалар ушул жерди карагандыр эмес, ушуну карап коюш керек. Бул жерде мындай ачык эле жакын мындай ачык эле жазылып турат. Эгер каска кылдыртпай койсоң, страховка кылдыртпай койсоң, ар бир күнүңө 1000 сомдон төлөйсүң дейт, бир банктыкка. Бир банк 0,1% штраф төлөйсүң дейт. Бардык банктарда бар экен. Абсолютно бардыгында. Мисалы ошол бир нече мурабаканы бир нече жылга сүйлөшүп аткан болсоңор, бөлүп төлөөнү, рассрочканы. Жыл сайын каска улантышың керек болот. Улантпай койсоң, кайра штраф төлөйсүң. 0,1%. Бирөөнүкүндө 1000 сом деп, күнүнө 1000 сом деп. Бул канекей эле штраф, бул арам болуп калат. Страховкага мажбурлаганы жөнүндө суроо. Адал болобу, адал болбойбу? Плюс страховка кылбойсуң, штраф дейт. Ушул жерден суроо пайда болот. Ушул жерден карап, балким дамлаларды отметка кылып коесуңарбы? Бул келишим ошо чоң эле дамлалардын шариатский совет болуп берген банктардыкы эле. Именно ошо чоң шариатский совет болгон аты чыккан дамлаларыбыздын банктарын карап чыктык. Бардыгында ушул жеринде кесепети бар экен. Залог жеринде суроо жаратат. Ушундай. Пока жыйынтык ушундай эле айта алабыз. Анан дагы бир суроолор берилген. Залог талап кылат экен го дейт. Бирөө брат жабып, сен мурабака деген мурабака эмес экен, залог талап кылат экен дейт. Залог талап кылат. Залог бул исламда бар нерсе. Залог коюп беришиңер, мен мисалы карызга бирөөгө 10 000 сом берип атсам, мен бир нерсени залогко, калькуляторун залогко таштап кой дегени укугум бар. Залог бул экономикада, ислам экономикасында бар нерсе. Бул болуш керек. Залог коюп бергениңер бул адал эле. Просто ошону страховка кылдырткан жерине суроо жаратат. Узун видео болду. Балким дагы кыскача видео бөлүп, дагы кыскача чыгарышыбыз мүмкүн. Эми жалпысынан мурабака бул адал нерсе. Кээ бир жерлеринде адал эмес кошулуп кеткен жерлери бар экен. Страховканы штраф кылгандары. Ким мурабака алган болсо, буга чейин ушинтип келишимиңер бар да көпүңөрдө. Карасаңар чыгат.